Çocuklarımın uykusu gelecekti. Uykunlar geldi mi? Yok. Kim için uxtabay jatasыңар? Ата, бизге жумага беребизчи. Ой, жомогул эми? Анда өзүңөрдүн жактырган сүйүктүү жомокторуңарды окуп берейин. Ууру үкө. Илгери бир кедей болуптур. Анын бир коёндун бир бөжөгү бар экен. Короосунда көлөкөсү түшүп турган кучак жеткиз бир күн караман жайдыр-кыштыр үндөп турчу экен. Күндөрдүн биринде коён бөжөгүнү жем издеп кетет да, бөжөк күн караманын түбүндө ойноп отуруп, комурук тартып уктап калат. Асманда сайран кылып жүргөн үкү анын комуругуна кыжыры келип, жини келет. Коён үйүнө келсе бөжөгү жок. Ана келет жок, мына келет жок. Чыйпый кетип издеп жолго чыгат. Ар кимден сурап олтуруп тажаганда булуттан чыккан күнгө кайрылат. Ой күн, мен бөжөгүмдү жоготтум. Кичинекей неменин жүрөгү түштү го. Анын үстүнө аябай коркок эле. Бөжөгүмдү таап берчи. Андан башка эмнем бар? деп илеп жиберди. Күн коёнго бооруну табуу үчүн жердеги жаныбарлардын баарына буйрук берет. Кана баарыңар мени көз илмей карап тургула. Тилимди албаганыңар жалыныма күйүп каласыңар. Баардык жан-жаныбарлар жабалактап күндү карашты. Бир маалда күнүн өзү тостоюп чыкты да күн менен коёнду кечирим сурап ыйлап жиберди. Айланайын коён, мен ит болдум. Бөжөгүң меникинде. Мына ошондон кийин күн үкүнү жазалап, күндүз көзүн соккургулап, түндөсү балдар бакчасы, дүкөн, мектеп жабылганда гана учуруп коет. А ууруну жазалаганына кубанган коёндун көзү бакырайып чыгыптыр да, так секирип бийлеп калыптыр. Күн карама ошондо күнгө ыраазылыгын билдирип, дайыма калпагын башынан албай ага жүгүнүп калган. Ой, менин козуларым, жакшы кабыл